бүгүнкү жыйындын катышуучулары азыр аксакал мен кечигип келип калдым. Аксакалдын аты жөнүн билбей калдым. Бүгүнкү бийликтен пайда жок деп айтты да, пайда эмес. Бүгүн биз ала кушту атынан атап өзүбүздү алдаганды токтотуп акты ак, караны кара деп турган учурда пайда жок эмес, а зыяны көп болот. Ошон үчүн бир мушунда түйүлүп биз эки эле жол бар да азырчы. Же чогулуп алып суранабыз. Ордуңда өзүңөн илимдүүрөөк, билимдүүрөөк, компетенттүү бирөөнү ордун бошотуп бер деп. Же биз мажбурлап, моюнан жетелеп иштетебиз. Эгерде бизге стабилдүүлүк керек десек. Бүгүн бардык жалаң ушакта тилектештер, пикирлештер чоңдук болуш керек. Мындай кете берсе уланбайт. Мынакей сөз эркиндиги, адам укугу, саясий куугунлукта азыр бүгүнкү күндө чек жок болуп калды. Канча деген өзү айткан, менин сөзүм эмес бул, Садыр Нуркожоевичтин сөзү. Мен президент болуп келсем, өзүм оппоненттеримди камабайм, сын пикир айткандарды камабайм, куугунтуктабайм деген. Бул деген жүздөгөн аткарылбаган убадалардын бирөөсүн гана айтып атам, бүгүнкү күндө актуалдуу. Ошол себептен туугандар, сөз эркиндиги, адам баласы Кыргызстанда гана эмес, бүтүндөй планетада өзүнүн көз карашы үчүн, өзүнүн ойлогон пикири үчүн, айтып койгон сын үчүн куугунтукталбаш керек. Же бүгүн сын айтканга негиз жокпу? Бардык идеалдуу 4-5 жараныбызды камап койсо, калганын сынып калбашыбыз керек. Бүгүнкү күндө саясий куугунтук деп мен баалайм. Ошол эле Жеңиш Молдахматов, ошол эле Амангелди Ойкени, анан өзүнүн оппоненттери бар. Ооба, эми азыр мен көптөгөн айтсам, бардыгы азыр айтып баштайт да, тигинин тарапташы, мунун тарапташы депчи. Бирок өзүнүн оппоненттеринин көпчүлүгүнү бүгүнкү куугунтукталып жаткандар, көпчүлүгү өзүнө караганда билимдүү, өзүнө караганда компетенттүү. Ошол себептен туугандар, кандай талап коебуз? Биз талап коюшубуз керек. Себеби биз октябрь айындагы башаламандыктарга бүгүнкү күнгө чейин эч кандай макам бериле элек. Эмне себептен бериле элек? Себеби максатына жеткен жок. Башында карапайым элге таянып келген бийликке, бирок бүгүнкү күндө жалаң олигархтар тегеректеп калды. Рузвельт айткан экен, акыл эстүү эл башчы эч качан олигархтардан кеп кеңеш сурабайт. Себеби ачпала менен токпол ойнойт. Алар өздөрүнө ылайыктап кеңеш берет, өздөрүнө ылайыктап мыйзамдарды чыгара берет. Ошол себептен мен жеке көз карашымда бүгүнкү күндө биз улуттук улуу жыйын уюштуруп конкреттүү талаптар менен чыгып, эгерде конструктивдүү, адекваттуу мындай оппозициянын жагын жаба берсе, бала ыйлабаса эмчек каяктан дейт. Демек өзү радикалдуу оппозициянын суранып атканынын белгиси бул. Биз эркин жашайлы деп кылганбыз революцияны. Биз өз оюбузду, пикирибизди айткан үчүн Сооронбай Шариповичтин убагында ар кимди жетелеп барып кечирим сурата бергенден тажап, көз карашыбызды ээн эркин айталы деп ошол башаламандыкта активдүү катышканбыз. Ошол себептен бүгүнкү күндө Молдахматовго коюлуп жаткан айыптагы 100% саясий. Себеби ооба, саясий майданда, саясий талаада анын кадыр баркы, ар тараптуу ар ким ар кандай сөздөрдү айтат, бирок коюлуп жаткан айып боюнча бул абсурд, бул фантастика, бул комедия десек да болот да. Себеби ошол жака чыккан 15 миң, 20 миң жаран чыккан, жүздөгөн саясий лидерлер чыккан, бирок октябрь окуясы боюнча бүгүн жалгыз гана Молдахматов отурат. Бул адилетсиздик. Ошон үчүн биз бүгүн талапты кабыргасынан коюшубуз керек. Көңүл бургандарга рахмат.